Assalomu alaykum Facebook qo'llanuvchilar. Assalomu alaykum bog'bonlar jamoati. Salomatsizlarmi? Qutmanlı kesingizler menen tuğanlar. Köpten beri yüzümüz çıkıp efir kılalegilek. Daima ekranın артында durup söylep. Akırkı күндөрү ошол Токтогул өрөндөрүн барып зыярат кылып келдик. Ошол Токтогул өрөөнүндөгү бош жаткан Кетмен төбө өрөөнүндөгү аймагындагы бош жаткан жерлерди көрүп аябай таң калдык. Эми жасай турган иштер көп экен. Анан кийин бир чети сүйүндүрөт да, жакшы бош болгон жери жакшы да. Эгерде баягындай дагы бирдемелерди отургузган болсо, ана алып ташташ жалка болуп, анан аяп баягы бир өсүмдүк өсүп атса, деп баягы кыргызчылык кылбай кой, тип эле коелучу, жашыл экен да, мындай гүлдөйт экен да деп эме алып карабай калышыбыз мүмкүн эле да ал жерлерге, вариант кылбай. Азыр жакшы, баягы жерлер бош болсо, биз деген мына ошол жерге пикир кылып келдик. Кудай буйруса баягы такыр эле мындай ушундай жерлери бар экен. Мындай дөңсө жерлери бар экен. Мындай суу чыгарышка такыр мүмкүнчүлүгү жок жерлерди мына ошол жерлерге баягындай жаңгактын өзүн эле таштай турган болуп ошентип чечтик. Кудай буйруса ушул эгерде үлгүрсөк мына күздө жасайбыз, чоң майрам жасайбыз күздө. Туугандар, ким эфирге кирсе, силерге бир тапшырма, ар бириңиздер жок эле дегенде 10 группага бөлүп койгула. Мына ошол азыр мен ошол кооператив жөнүндө, кооператив түзүү, бак кооперативин түзүү жөнүндө кичине сүйлөп берем. Мына ошол жерде өзүңөрдүн туулган жериңерге, мисалы үчүн бирөө Баткенде туулган, бирөө Ошто туулган, бирөө Оштун алайында туулса, бирөөсү Өзгөндө туулган, туурабы? Бирөө Нарында туулса, Ат башыда туулса, бирөөсү эми өзүнүн өрөөнүнө ошол мен айткан азыркы форманы салып, мына ошол кооператив түзүп туруп, ошол өзүнүн жерин дагы бардыгын мындай бакка айландырам деген бир мындай активисттер чыгат. Мына ошол активисттерге бир мындай багыт көрсөтүү максатында айтып атам да. Эми бир эле Абдулла Ташевич ошол азыр Кыргызстандагы ишке жарамдуу ошол 3.500.000 гектар жер бар экен. 3.500.000 гектар жердин баардыгына Абдулла Ташевич жетишпейт да. Өзү Абдулла Ташевичтин бир 8 сотик эле багы бар. Ондай бай киши эмес да. Эми бар жокту кыдырып эме кылып атабыз. Анан мына айрыкча мына азыр ушул эфирден пайдаланып, мага ушул биз өткөндө отуруп, мына ошол балдар менен отуруп, Абдулла аке, мына өзүңүз эле чуркап жүрөсүз, анан каражатыңыз кандай болуп атат деп айткандан ушундай өзүбүз эле эптеп атабыз, ана коомчулукка кайрылбайсызбы? Ошо Facebook эле досторуңузга эле айтпайсызбы? Ошол Facebook досторуңуз деле 1000 сомдон которуп турса сизге, эми жылына 1000 сом которуп койсо бир азыр 2,5 миңдей дос бар экен. Бул деген мына биз кетирген, биз эми бир 12 миң, 13 миң орто эсепте ошондой каражат кетиребиз да жыл сайын. Ушул бардык жерлерде зыярат кылып, бардык жерлерге барып бак өстүрүү семинарларын өткөрүш, бул дагы оңой иш эмес экен. Буга да каражат керек экен. Ошого мага жардам беришти. Азыр мындай жалган айткан болот, ошо 100 миңден ашык каражат которуп беришти. Ошол 1000 сомдон эле которуп атат. Анан кийин мына Америкада ошо Бектен деген иним, ошого особый ыраазычылык. Ошол жигит ошол жактан туруп, Абдулла аке, мына сиздин бак табатыңызга мына жылыга ошо $150 өзүм которуп турамын. Мына эгерде акчам да боло турган болсо, bundan 10 эсе, 20 эсе которгон даярмын аке. Бул мындай ишти, сооп ишти поддержка кылыңыз, биз үчүн өтө бир мындай маанилүү бир бурчум менин деп ушинтип кат жазып эметкенге жөн эле ушундай ыраазы болдум да. Алхамдулилла, шүгүр ушундай жигиттерибиз бар. Кудай кааласа Кыргыздын чукур эмес,
иншалла бар жок жакшы болот. Ошол акча которуп берген инсандарга Алла Таала ошо иштерине ийгилик берсин, ошолордун үйүнө береке берсин, ошолор эч качан акчага зарыкпасын, аябай бай болушун. Анан кийин ошолордун эң эле аз дегенде ар биринде 10 гектардан бак болсун деп ушинтип бата берип кетем да. Кудайым жардам берсин, багбандын батасы тийсин. Ошолордун отургузган ошол дарактары бардыгы жакшы мөмөлөп, ошодон бир гана ошол материалдык эле ошол пайда көрбөстөн, мына ошол өздөрүнүн жан дүйнөсүн ошо бак менен байытсын деп айтам да. Чоң рахмат. Анан мына Кетмен төбөгө болгон зыяратымда жер аябай көп экен Кетмен төбөдө. Жер аябай көп экен, анан кийин ошол Кетмен төбө өрөөнүнүн ошо жердин каймактары өттө мындай кыйын балдар көп экен да, жалаң мындай чыган уулдар мындай. Анан мына ошол жигиттердин бардыгын азыр ушул Багдабадка чакырамын. Ошол Кетмен төбө өрөөнүн эң биринчи пилотный проект кылып туруп, азыр биз эсептеп атабыз, ал жерде 110 миң киши бар экен да, 110 миң киши бар экен. Ошол 110 миң кишинин жок дегенде ошол 3-чү бөлүгүн Кудай кааласа ошол кооперативге киргизсек, ошондо Кыргызстан боюнча эң чоң кооператив болуп калат да. 30 миң кишиси бар кооператив болуп калат. Ошол кооперативге Кудай кааласа мүчө болуп бардыңыздар, кириңиздер ошол Кетмен төбө өрөөнүндөгү. Анан кийин мына айтып атабыз го, азыр бир 10 тонна идеал деген сорттогу эрте быша турган жаңгактын дандарын азыр издеп атабыз. Кудай кааласа ошону сатып алсак, килограммы 150 сомдон экен, уруктук жакшы жаңгак. Ал жаңгактын уругу салгандан кийин эле уже 4-жылы түшүмгө кирет экен. Скороспелка экен да. Эрте түшүмгө кире турган экен. Мына ошону баягында дөңсө болуп, мындай 40 болуп турган жерлерге, ошол жерлерге бир 2 лопатка алып туруп, ошол жерге 2 данды таштап үстүн жаап кетербиз. Кудайым буйруса, ошондо ошо 10 тонна жаңгактан ошондо ар бир ошол немесинен 1 килограммынан ошондо 100 штугу же бир 50 штугу 1 килограмм боло турган болсо, ошондо бир 5 миллион ошондой дарак өнүп чыга турган ошондой дыйканчылык кылабыз деп атабыз да, Кудай кааласа багбанчылык. Мына ошол бир болсо, адан сырткары жанагы суу чыга турган жерлери аябай көп экен да, баягындай БСР коюп туруп, бассейн коюп, мына ошол жерлерге бассейн резервуар кылып туруп, анан жүзүм эң биринчиси, башкысы ошо өздөрү сурап атат да, жүзүм сурап атышат. Жүзүм эгейли Абдулла Ташиевич, жүзүм аябай жакшы болот дейт. Анан жүзүм отургузабыз. Анан кийин айтып аткан азыркы жаңгактын мына карлик, поликарлик жаңгак алып келип отургузабыз. Ал жерге алма, өрүк, шафталы бардыгы эле жакшы болот экен да. Мына ошолордун баардыгын ассортимент кылып отургузуп, Кудайым буйруса, ошол жерде бир чоң бир мындай ишкана кылып ошого аракет кылабыз. Анан кийин экинчиден дагы бир сунуш келип атат. Ошол Абдулла Ташиевич бардыгын эле жаңгак кылсак кандай дейсиз дейт. Андай боло турган болсо, бардыгы эле жаңгак боло турган болсо, анда объем дагы сонун чыкмак да. Ал жерде кеминде эле, эң эле кеминде 10 миң гектар жер бар экен. 10 миң гектар бул деген өтө чоң бир мындай бир масштабный бир чоң планда, грандиозный. Ондой мисалы үчүн башка жерде ондой жаңгак отургуза турган жер азыр мына Средний Азияда андай жаңгак өсө турган, ушундай жаңгак дагы сапаттуу боло турган андай жер жок да Орто Азия боюнча. Мына ушул жердин климаттык шарттарынан пайдаланып, биз деген ошол жерге чоң бир ишкана ачышыбыз керек. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, 30 жыл өттү. 30 жылдан бери ошо сары талабыз, сары тала эле ойдон жатат да. Биз болсо бардыгыбыз деген көкүрөктү уруп, мен деген депутат боломун, мен депутат болушка, мындай эл өкүлү болушка, мен ушундай, мен татыктуумун деп, анан эмне татыктуусуң деп сурасаң, мен акчам көп да дейт. Акчаң көп болсо, акчаны эми элге чачып 1000 сомдон барышың мүмкүн. Бирок момундай ушундай проектке салып,
бир нече миңдеген гектар жерлерди бак кыла турган болсоң, эл сыймыгы болсоң, эл өзү эле шайлап алмак да сени. Ошон үчүн бардыңыздар туугандарым, мына депутатка аттанган бир туугандарым айтамын. Туугандарым, ошол каражатыңарды мына элге салып бергиле жөн эле. Мына бак кылып чоң бактарды жаратып, элдин батасын алсаңыздар, бир белгилүү эле бир 3-4 жылда депутат болуп каласыңар да. Мен билемин, мына ошол Жалал Абадтан атын айтпай эле коеюн. Бир бала жүрөт да, ушул мына 3 шайлоо болсо, ошол 3-чү мына катышып атканы ошол 3-чү шайлоосу да. Деме эң эле аз кетиргенде шайлоого $500,000 кетирди. Уже $1 миллион кетирип койду. Мынасында дагы $500,000 кетирем деп дагы аракет кылып атат. Бирок чындыгында айтканда ошол $1,5 миллион ошол өзүнүн айылынын жанында бош жаткан аябай чоң жерлер бар да, ошол мен билем. Мына ошол жерлерге бир 150 гектар жерге бак кылып туруп, эли мына бакты мен силерге ушул силер пайдалансын деп отургузуп бердим дегенде, ошол эл деген антип анын акчасын 1000 сомун алып алып, барчынарга аферист деп туруп, аны шайлабай коет экен да. Мына ошондой болбойт эле деп айтам да. Ошон үчүн ким депутатка аттана турган болсо, мына ушул жактарына көңүл бөлүлө. Бакты отургузуп койсоңуздар, Алла субханаху ва таала ошо бактын эсебинен силерге өтө чоң бир жакшылыкты берет. Ошон үчүн бардыңыздарды бак отургузуу кооперативине бириккиле. Мына ошол биринчиси ошо Кетмен төбө өрөөнүндө уюштурулуп атат. Азыр уставтарын жазып баштады балдар. Юрист балдар жазып баштады. Мына ушундай эле кооперативде, мисалы үчүн Каракулжада уюштурсак болот. Каракулжанын өзүнүн да сонун көп жерлери бар. Мына ошол жактарга дагы Жаңгак, Каракат отургузсак болот. Өзгөндүн канча сары талалары жатат. Кара суунун мына Мады айыл өкмөтүндө 500 гектар жер бош жатат да. 500 гектар жер Мады айыл өкмөтү. Мады деген мына Оштун эле капталында турган жерде 500 гектар жерде ошол айыл өкмөт, ошол депутаттар айтып атат экен, ошол Абдулла Ташевич кандай пикир берет деп. Мына прямой эфирден эле айтып коеюн, мадылыктар, силер мына ошол Ирандан же эмеден, Туркиядан эменин мистенин көчөтүн алып келиңиздер. Мистенин Ахмади деген сорту бар, ошону алып келип туруп, ошону отургузсаңыздар, аябай чоң кирешек көрөсүздөр. Анан кийин мына азыркы сап-сары болгон талалардын бардыгы жап-жашыл болуп калат. Мына Эшмеге кетип аткан жолдо, мына тетиге Өзгөндөн келе айтып туруп, Эшмеге кирип кеткен жол бар. Мына Каратай болуп чыгып кетет. Ошол Шалтак Акжар айылы менен болуп туруп, ошондон ары чыгып кетет. Мына ошол жердин эки бетин карасаңыздар, мына Садырбайдан поворотунан ошол жерде мурунку эски мистелер бар. Бирок ал мистелер мына жапайлашып, баягынын селекция жок да, баягы эле ошол биздин илимибиз, тажрыйбабыз жоктугунан ушундай биз жакшы багбанчылык кыла албай атабыз. Ошол жерде ошол жерге жакшы же ургачы, же эркек мистесин алып келип отургузуп, ошону чаңдаштырганда ошол мистелерди аябай жакшы алып бермек да. Ошон үчүн бардыңыздарды туугандарым баг отургузууга чакырамын. Кооперативге бириккиле. Мына Арка деген айыл бар ошол Лейлекте. Өткөндө тополоң болгон жер. Ошонун үстүндө канча миңдеген гектар жерлер бош жатат. Мына ошол жерлерде бардыгына бадам отургузуп таштаңыздар. Мына Лейлекте канча жер жатат. Мына Бужумда жатат. Мен билгенде мына Баткен менен Кадамжайдын ортосуна канча миңдеген, 100 миңдеген гектар жерлер жатат. Мына ушул жерлерди биз иштетпесек, ошол жерлердин кызыгын, пайдасын биз көрбөсөк, башка ким көрөт эми? Өзүңүздөр деле ойлонуп көргүлө. Азыр эми бардыгы эле үйүн эле ушу травертин чаптап эле, ушул керамика чаптап эле, ушу үйүнөн ашканын бетине чаптап эле бир нерсе эле болуп атат. Эркектерде эле эркектей болбой калды да. Мурда эркектерде ушул үйгө кийгени бир трико болот эле. Анан кийин үйгө киргени болсо бир жаманыраак бир көйнөк же бир мындай бир эме болот эле. Анан жумушка кийгени бир кийим болот эле, роба. Анан болсо көчөгө кийип чыкканы бир костюмшим болот эле. Ошол костюмшим 20 жыл ошол костюмшим иштейт эле. Азыр болсо
Билбейм, баягы биздин эркектерде эрге тие турган соң аялы менен жарышып кийинет да баягы. Мисалы үчүн эркек деген эркекке көп нерсенин кереги жок. Эркек эле болсо болду да, туурабы? Катынга окшоп эле модасы менен кийинип эле анан кийин баягы бүлдеме эле болуп эле ардеме болуп атабыз. Бул дагы жакшы көрүнүш эмес. Бул деген эркектик өзүнүн сыпатынан алыстап кетти деген бир маанини билдирет да. Ошон үчүн эркектер катуу айтсам тарынбаңыздар, онан көрөктүү касым дагы бирдемелерди ала бергенден көрөктүү, анан көрөктүү ошол каражатты эмнеге бакка жумшаңыздар. Көрдүңүздөр, мына Кыргызстан экономикасы көтөрүш бул биздин эркектердин милдети. Аялдар ошол биз отургузуп берген бакты сугарып, ошонун мөмөсүн карап, ошол эле ишти биз эркектер кылышыбыз керек да. Мына эркектердин башын бириктириш үчүн биз деген мындай патриот болушубуз керек да. Мына патриот болуш үчүн болгону эле өзүңдүн ошол элиңди, анан өзүңдүн жериңди, өзүңдүн мекениңди сүйүш керек да. Анан эптеп эле ошол дипломду алып эле анан Москвага качып кетсем, анан же Америка жетип калсам деп эле ошентип эле самап отурабыз. Американын дагы, Москванын дагы, керек болсо ошо Швейцариянын дагы мына биз эмне өзүбүз ушул жерде өзүбүздүн мекенде жаратып алышыбыз керек. Мына азыр өзүңүздөр элестетип көргүлө, 1 гектар бош жер жатат. 30 жылдан бери жатты. Ошол жерди алдыңыз дагы сиз ошол жерге 1000 көчөт отургузуп койдуңуз. 3 жылдан кийин ошол жер мөмөлүү бакка айланып калат да. Какыраган жер менен ошол сиз отургузуп бенет кылып койгондон кийинки акыбалды өзүңүз элестетип көрүңүз. Кандай рахат. Сиз ошону жасап койдуңуз. 1 гектар жерге сиз баг отургузуп койдуңуз. Ошол 1 гектар жерден эмне болуп атат? Жыл сайын ар бир көчөт 10 килограммдан түшүм бергенде 10 тонна түшүм алып атасыз сиз. 10 тонна түшүмдү эң эле аз дегенде 30 сомдон сатсаңыз деле 300 000 сом акча болот. 300 000 сомду 1 жылга, 1 күнүнө 1000 сомдон бөлүп койсоңуз 1 жыл жашайсыз ошону менен. Спокойно жашайсыз. Андай жерден бизде канча? Бизде мен айтып атам го 3,5 миллион гектар жер бар бизде. 3,5 миллион гектар жерди биз бардыгыбыз жапатырмак 6,5 миллион кыргыз чыгып туруп бардыгыбыз ошол жерди иштете турган болсок, бизде вообще маселе калбайт. Биз карыздарыбыздын бардыгынан кутулабыз. Ушуну мен мына биздин бийлик төбөлдөрүнө кантип жеткизем деп ошо ак эткенден так этип отурам. Мына биздин президентке кантип жеткиремин, биздин ошол премьер-министрге кантип жеткиремин, мына биздин азыркы ошол просроченный парламентке кантип айтам деп отурам да. Мына азыр келаткан кандидаттар бардыгы эле ушул алабут, мынтип эле эптеп эле ушул мынтип эле бир пиар менен бир мынтип эле жүткүнүп эле жашап калдык. Чын-чынына келгенде эми кыргыздарым, бул өтөр кетер дүйнө, бул кетет. Эртең биздин артыбыздан эмне калат? Эгерде мисалы үчүн биз жакшы иштерди, мына Кудайга жаккан иштерди жасап, суу чыгарып, баг отургузуп, көпүрөлөрдү салып, мына жерлерди жашылдандырып, биздин аркабыздан мына биздин балдарыбыз ошол мына канча адам өтүп кетти, туурабы? Ошол адамдар деле бизге окшоп жашады да. Алар деле машина минди, алар деле тойго барды, алар деле ушинтип ызылдап, кээ биркилер ошо парламентке барам деди, неме кылды, бирок эмне? Ошолор өтүп кетти. Кээ биркилердин өткөнүнө мисалы үчүн 10 күн болду, кээ биркилердин өткөнүнө 10 ай болду, кээ биркилердин өткөнүнө өтүп кеткенине 1 жыл болду, 2 жыл болду, 3 жыл болду. Мына ошолорду кайрадан тирилтип келип туруп, ошолорду, эй, сен эмне кылмак элең десе, эмне кылмай элең десе, онда айтат да, мен ушул баг отургузуп, ушул жакшы бир эмелерди жасайт элемин, ушул суу чыгарат элемин деп ошентип айтса, ошентип ал жооп бермек да. Мен депутаттыкка кое белеңсе, кой, депутаттыктын мага кереги жок. Аким боло белеңсе, акимдигин деле кереги жок. Эмне кылат элең десе, жөн эле ибадатымын кылып, ушул баг отургузуп, ушул Алланын ыраазычылыгын тапканы аракет кылат элем деп ошентип айтат эле да. Бул болсо эми мындай карап көрсөң, чындап келгенде бардык кыргыздарга келе турган маселени көтөрүп атам да. Мына кээ биркилер отуруп алып, Абдулла Ташевич, сен мынантип багыңды эле эгип отура бербейсиңби, эмне кыласың аралашып деп ошентип кекетип, мокотуп, мындай ошондойго аракет кылтат. Булар эми мен билем, баягы бул бийликтин баягында камчысын чапкан, ошол бийликтеги ошол кишилерге баягында мени сөздөрүм жакпай атат. Азыр
Ким эле мисалы үчүн кечке эле какшап көзүнө сайып көрсөтүп, сен эч нерсе кылбай отурасың десе кимге жагат эле? Эч кимге жакпайт да. Мына ошолор айтып атат да эми бир жерде сөз болгон, же бирдеме кылган, анан булар жаза баштады да. Фейктерин мага акырын буруп койду. Фейктер мага асылып атышат эми. Сен не кылып атат элең, анан сен ким элең, андай мындай деп. Туугандар, мен ответственно айтып атам, 6 жылдан бери бактабат кылып келатам. Бул бактабатты Кудай кааласа, булар мени эмне кылса дагы ошо тилимди кесип албаса эле, ошол тилимди кесип ала турган болсо, мен не жазып болсо дагы жеткире берем да. Кудайым буйруса, иншалла. Кандай болсо дагы бул бактабатты биз тындырбай, ошол элге жеткиргени аракет кыла беребиз. Туугандар, бизде шарт бар. Жер бар, су бар, иштей турган эл бар. Мына ошо бир эле багыт эле берип, ошол элдерди бир буруп коюу маселесине бир 200 миллион доллар керек болуп атат да. 200 миллион долларды мен дайым сурап келемин. 35 миллион долларына 7 питомник коебуз. 30 миллион долларына 100 буровой установка алып келебиз. Бар жокту сугат кылабыз. Анан калган 65 миллион долларына эме окутабыз. Балдарды окутабыз. Анан калган 70 миллион долларына не кылабыз? Багы 12 чоң канал бар. Багы союз кезинде пландаштырып калган ошол каналдарды казабыз. Болду. Мына 200 миллион доллар болсо, Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп кетет да. Азыр болсо бир эле проект менен келип атат экен, бир эле проект келип атат экен. 2 миллиард, 3 миллиард, эң азы ошол 2 миллиард долларлык проекттер менен келип атат экен да. Мына ошол инвестиция саламын, мынандай кыламын, тигиндей кыламын деп. Мына ошол инвестиция келген инвестицияларга мына мен сунушум биздин бийлик болсо, бийлик башчысы мына Айыл чарба министрине ошо жерде проектировочный институт бар өзү. Кыргызстандын проектировочный институту бар. Мына ошол проектировочный институтка отургузуп туруп ар бир жерде, мисалы үчүн мына Куршап айылынын широкий шелине эмне кылса болот? Мына Бүргөндүгө эмне кылса болот? Мына эмеге Лейлектин Карабак деген айылы бар, ошо Карабак менен ошол Испананын ортосунда жерге эмне кылса болот? Мына ошол Алабукадан чыгып туруп, ошо 1-майга кетип атканда ошол тегиз тала бар, ошол жерге эмне кылса болот? Мына Кеминдин талаларына эмне кылса болот? Мына Нарындын талаларына эмне кылса болот? Ошону полный проектировка кылып чыгыш керек да, полный проектировка кылып, эме кылып, сметасын эсептеп, мынчага суу чыгарганы мынча акча кетет. Көчөткө мынча акча кетет, мынандай, мынанча рабочий сила кетет, момдай деп бардыгын эсептеп, проектировать этип туруп, бөлүп, раздельный кылып туруп, мына ошону баягы тетиги келген эмелерге, инвесторлорго предлагать этиш керек да. Момдай жер бар, момдай вложение кыла турган болсоң, мисте эгилет, мистенин көчөтү мынанча болот, сенин прибылиң мынанча болот, мынанча жылдан кийин сен болсо ошол проектти ошол мамлекетке өткөзүп берип туруп, кайра четтейсин, дальше мамлекет өзү кармап кете берет деп, ушундай чыгарыш керек да. Эгерде болбой турган болсо, наоборот, тетигине инвестордун кереги жок. Жанагы жерлерде планировка кылып, мыйзамдарын өзгөртүп, жайлоо болуп жазылып калган болсо, ошол мыйзамын чыгарып туруп, мына ошол жергиликтүү элге суу чыгарып берип туруп, элге бөлүп бериш керек 1 гектардан. Анан болгондо дагы мисалы үчүн, эгерде анын фамилиясы мисалы үчүн Акбаев боло турган болсо, Акбаевдардын мына мисалы үчүн фамилиясы. Ошол жерде Акбаевдар бир 20 семья боло турган болсо, ошолорго 20 гектар жаамат кылып бөлүп бериш керек. Тешебаевдар болсо, Тешебаевдарга мисалы үчүн 30 гектар кылып туруп, мисалы үчүн 30 үй бүлө болсо, ошонтип бөлүп жаамат кылып бири-биринен байлап туруп, ошондой кылып иштетсе болот да. Эми бизде өтө көп менин эң жакшы мисалы үчүн Кыргыз үчүн жакшы жасай турган иш бул ошол багбанчылык да. Ошон үчүн мен чакырып атамын, мынау жалпы Кыргыз эл көтөрүлүп жасаш керек да бул ишти. Жалпы Кыргыз эли көтөрүлүп туруп бир иштеп кое турган болсок, бул деген мына жаңгак жашайт экен бир 300-400 жыл. Тетиги мистен айтып атат бир
фантастикада эми мистеде миң жыл жашай берет экен да. Эми бир отургузуп койсок, ошондой мисте, бадам, пекан, бадам жаңгагы бар экен, фундук бар экен, карагаттын түрлөрү бар экен. Бул дүйнөдөгү бардык жер жемиштердин эмелерин жазап алып туруп ушуларды биз чыгарсак болот экен да. Колдон келет. Биз кылбасак ким кылат? Кыргыз үчүн биз жасап береби? Мына ошону айтып атам. Бардыгыңыздарды туугандар чакырамын. Келиңиздер ушул багбанчылыкка көңүл бөлүңүздөр. Так, суроолор болсо жооп берейин. Суроолор. Алейкум ассалам. Алга Кылычев. Так. Рахмат Масалиев. Ака, үстүңүздөгү сиренүү түз дагы туура келбейт. Сиз сүйлөгөн сөзүңүзгө кийимди таза туура кийип турсаңыз эмнеси жаман дейт. Мен футболкам айтып окшойт. Футболка нормально да бул. Ой, жалкоолор сизге эмне берсең кийим эмне кыласың. Канча угуткан бери абдан туура сөздү айтасыз, бийликтер бир коюшпайт. Кудай кааласа угат. Алла субхана ва таала насип эткен күнү угат. Суроолор бере бергиле. Так. Нең элин көрсөтпө, бир жерден башкасын билбейсиңби? Так, Абдулла ака шиповникти күзүнсө каламча кылып кылса болобу же сөзсүз эрте жаздабы дейт. Муратбек Мадалиев шиповникти калемче кылып туруп күздө отургуза турган болсоң, эгерде калемче тамыр ачат тебе турган болсо, ал терең түшө албайт дагы, анан кийин ошол жерде мисалы үчүн силердин шартыңарда бир 20-30 сантиметр тоң түшө турган болсо, тоң кылат да, ошо ак тамырлары баягы шкур неме мындай өзү тон кийет дейт да, мындай. Шкурка болгучайын үшүп калат. Ошон үчүн жазда кылган жакшы. Төм оюнга кандай көчөт кылса болот? Төм оюнга эң жакшы ошо эрте быша турган жүзүмдүн сорттогой жакшы жүзүмдөрдү отургузгула. Так. Төм оюнга жүзүм отургузгула. Анан кийин төм оюнга анар жакшы болот. Анардын баягындай төтиш анар же кайым анар ошондой жакшы анар алып келип отургузгула. Силерде анар совхоздор болгон, аябай сонун болгон. Анан кийин силердин жериңердин Алмазбек бир эле айыбы бар, силердин жериңерде баягындай күн катуу тийгендиги үчүн силерге кошумча азык дайыма берип туруш керек да. Кошумча азыкка силер мына шор берип атып, азот берип атып, бар жокту талкалап алдыңар. Эми биогумус бергиле. Мына азыр элдин бардында эле мал бар, азыр малы барлар сөзсүз түрдө биогумус жасап, биогумус менен өзүңөрдүн жериңерди семиртиргиле. Assalamu alaikum. Карлик алма көчөттөрдү кайсы жерден канчадан алса болот дейт. Жөрөк Капаров, карлик көчөттөр Бишкекте, анан Ошто сатылат. Ошто мына Агро Инвест Азия деген Турциядан ташыган поликарлик көчөттөрдү ташышат. Карликтерди биз эте албайт экенбиз. Карликке эмеси көп экен, баягында расходу көп кеткендиги үчүн поликарлик отургузуп атат. Поликарлик көчөттүн баасы $4. Ошо $4 расчет ала бер. Эгерде неме алсаң, ошо алма отургуза турган болсоң, 1 гектарга $1200 кетет да, ошондо $4800 даярдагын. Так. Урушпагыла туугандарым. Так. Абдулла шиповниктин күзүндө дейт. Так. Балчыгыраак жерим бар, эмне отургузсам болот дейт. Муратбек Мамадалиев, ошол балчыгыраак жериңе крыжовник деген бар. Ошо крыжовникти отургузуп көргүн, крыжовник балчык жерди жакшы көрөт да, мындай щелочный эмени, среданы. Ошо, крыжовник отургузуп көр. Ошондо крыжовник силер жакта мына Бишкекте 150 сом 1 килограммы крыжовниктин. Анан ошо балчыгыраак жерин көбү иштете албай жүрөт да, саздак жерин. Мен бардым, Таласта дагы саздак жерлер бар экен. Мына немеде бар экен, Алай тарапта саздак жерлер, мына Каракулжада,
Көп саздак жерлер бизде көп экен. Мына ушул жерлерде ошо крыжовник, анан клюква, калина дегендер бар. Ошолор сонун өсөт. Ошол ягодныйлар. Ошону отургузгула. Абла кадам жайга мисте кандай болот, кайрак жерлерге. Асланбек Темиров ошол баягындай бир жерге бир чоң кылып туруп ошо цементтен бассейн курасыз. Бассейн куруп анан кийин ошондагы тереңирээк кылып курасыз, чтобы суунун температурасы ысып кетпей турган кылып туруп, анан кийин мына ошол жерге машина менен апарып туруп суу куясыз дагы, ошону тамчылатып сугаруу менен мистени өндүрүп алсаңыз, анан кийин мисте өнгөндөн кийин ушу жылга 2 жылы жолу эптеп сугарып алсаңыз болду, кетти. Анан кийин сиздики болуп калат. Ошого аракет кылыңыз, кайрак жерлерге болот. Кайрак жерлерден, кайрак жер менен сугат жерден болгон эле суусу эле жок. Кайрак жерде ошол эле мына сугат жердеги эле элементтердин баардыгы бар. Эч кандай айырмасы жок. Болгону суу эле, суу. А сууну чыгарганы мен айттым го, бизге 100 буровой келе турган болсо, алар деген 5000 метр тереңдикти казат. Бул деген бардык жерди сугат кылып таштайт. Анан дагы бир жакшы жери, биз кышындасы дагы дыйканчылык кыла беребиз да ошондо. Баягы буровойлор келип калса. Мына Кыргызстанда термальный суу бар, билесиздер, Мына канчалык төмөнгө түшкөн сайын ошол суу ысык суу чыгат. 80 градус, 90 градус, 100 градус, 110, 120, 130, 140, 200 канча градуска чейин кайнаган суулар чыгып турат. Мына Бишкекте Аутсаны билесиздер да, Американский центральный университет. Мына ошолор өздөрү бурит этип алгандагы суу чыгарып койгон. Мына неме Бишкек теплосеттен 1 литр ысык суу албайт да. Мен айтар элем, мына смог кылып эле кетишкеле ошол Бишкекти дымыктыра бербей канча миллиард кетирди. Онун көрөктө ошо Бишкектин өзүнө эле бир 300 миң долларга, неме 3 миллион долларга Бишкекке 10 буровой алып келип берип койсун. Тешип туруп, мисалы үчүн тешип туруп сууну обратка кылып коюш керек да. Мисалы үчүн бул жерден сууну, кайнак сууну аласың, муздатып туруп кайра куя бересиң. Эч кандай ошондо отурбайт да. Эми буну деген сложный баягындай инженерный эме мындай решение, Кудай кааласа буну биздин жаштарыбыз өсүп келатат. Кудай кааласа азыркылар кыла албаса, кийинкилер Кудай кааласа сөзсүз кылат. Биз өсүшүбүз керек. Биз деген баягы кечкеле мына президентти мындай карап койду, анан премьерди мындай карап койду, анан депутатты сөгүп койду деп эле булардын айланасында башыбызды орто беришибиз керек эмес да. Булар да пенде. Булар да пендечилик кылып, булар да пендечилик кылат. Биз деле пендечилик кылабыз. Ошондой эле нерсе. Биз эч качан мындай эмеге зацикливаться этпешибиз керек да. Баягы бир тууганчылык, бир дамда, бир эмелерге болду. Булардын баардыгы өтүп кетти. Ата-энени сыйлоо, баягындай бир тууганчылык, бул баардыгын бекем кармап, семьяны бекем кармаш керек дагы. Бирок кошомат кылып, паткалимчилик кылып, бирөөлөргө пакта коюп, ондой өмүр сүргөн бул өзү иттин өмүрү да бул. Бирөөнүн аркасынан күн көргөн, биякта сени целый Алла Таала турса, анан сен бирөөнүн ошол көчүгүнөн ырыскын издегениң бул деген четкен акмакчылык да. Анан көрөктү гордый болгула, Кыргыздын эли мындай айткыла, мен ачка 10 күн ачка жүрсөң дагы, зато эч кимден суранбай, эч кимге унижация этпей, зато мээнет кылып бирөөнүн бар жок дегенде бирдемесин көтөрүшүп, ошодон бир нанды өзүң мээнетиң менен алып жегенге эмне жетсин. Сиз ошого аракет кылгыла, туугандар. Мына жаштарга айрыкча айтамын. Жаштар, азыркы жаштар ошо кошоматчылыкты ошондой кесип кылып, уялбай эле баягынын немаса, ушундай жиркеничтүү бир немелерди жасап жүрүшөт. Ошолорго Алла нысап берсин. Ең турасы по районам в Кыргызстане что-нибудь производил? Турате с логистики по пространству по районам и Кыргызстан кто-нибудь проводил? Никто не проводил. Нурлан Турумбеков. Вот если мы вот это все возьмем в руки, можно очень многое сделать. У нас прекрасная земля, у нас есть вода, у нас есть люди, которые готовы работать, да? Вот халяльную пищу хотят есть. Ну, видите, что мы сами творим? Мы все в политику ушли, а эта политика нас изнутри съедает. А мы этого никак не можем понять. Как говорится, ну,
каждый раз одни и те же грабли наступаем. Вот уже седьмой президент у нас, а мы все вот не можем отойти от кумовства, от этой коррупции не можем избавиться. Все, вот это подхалимство вот это нас съедает снутри. А мы что делаем? Мы все люди не хотят, они думают, что народ такой тупой, народ ничего не знает. Народ все видит, просто народ не хочет. Вот. У нас такой менталитет, мы говорим, өліп кетсінші, өзі жооп берет. Потому что біз ақыретке ишенебиз да. Ақыретте бардығы өзі жооп берет. Ошон үчүн Кудайдан коркуш керек, ким болсо дагы. Мына көрүп атасыздар, мына креслону кучактап отурат, мына Ошто губернатор отурат, Ош облусунда канча акимдер отурат, айыл башчылары отурат. Бирөөнүн бир мындай бычакка сап боло турган бир планы жок да. Жөн эле баягы барып эле ошол бирөөсүнүн мусор көтөрүп аткан, бирөөсү болсо бирөөнүн эле жылкысын кармап сүрөткөзүшүп аткан, бардыгы эле ошо популизм да. Ошол популизмден кайтыш керек. Мына жакында интернетти өчүрөт деп атат. Ошо адамдар ошо реальный иштерге карап калат деп ойлойм. Assalomu alaykum. Miste деген бул фисташка. Assalomu alaykum. Кандай ишиңизге дейик? Азыр айтып отурасыз. Балчык камыш жерди кандай кылабыз? Камыш кетеби дейт. Октябрь Ташматов камышты кетириш үчүн чоң клёнка сатып алышыңыз керек. Клёнка деген калың и прозрачный болуш керек. Мына ошол клёнканы эгерде немеңиз чакан болсо, бир гектар болсо, ошону жылдырып туруп 15 күндөн жана клёнканын четин топурак менен жаап, дымдаганыңызда ошол эменин камыштын эмеси өзөгү өзү чирип, анан тамырчы түбүнө чейин чирип жок болуп кетет да. Эми камышты кетириш үчүн өзү камышты бир сире оруп таштап туруп, мына ошол камыш өсүп аткан жерлерге ошол жерде каз багыш керек экен. Бир 1000дей, 2000дей каз багып койсоңуз, эгерде бир чоң эме болсо, ошол каз ошол камышты жеп жок кылып берет экен. Ошондой туугандарым, бардыгы эле органика кылып жок кылса болот. Алейкум ассалам. Көчөттү кай жерден саттын? Рахмат, алманын сорту кайсы дейт. Акжол Калыкулов, эң эч нерсе таппай калганда андан кийин алма отургузгула. Эч нерсе таппай калганда. Мына түштүктөгүлөр такыр эле зимний алма отургузбашыбыз керек биз. Кышка сактай турган алманы толуу эле райондорго отургузбасак, калган дыйканчылыгыбызды ушу майда пыша турган кылышыбыз керек. Же болбосо жаңгактуу кылышыбыз керек биз. Мына ошондо биз утабыз. Азыр алманы Казакстан аябай көп отургузуп атат. Алма деген Казакстанда жакшы болуп, Казакстандын алмасы келинип, биздин ошол базарларда сатылып атат. Ошон үчүн бардыңыздарды мына Ысык көл нарын, карагат, морожка, клюква, калина, малина, ежемалина, крыжовник, черника, голубика, облепиха. Ошол 10 түрдү отуруш керек да. Чаткалы отургузуш керек бу ягодныйды, алайкы отургузуш керек, чоң алай отургузуш керек, и нарын областы полностью, и Ысык көл полностью ягодныйга өтүп кетишиңер керек да. Акчасы аябай жакшы болот, сатылышы да жакшы. Мен Москвада такси кылам, айына 1000 сом көмөк кылам, карта номер жөнөтүңүз дейт. Алла разы болсун. Так. Бакай Алымбеков. 0550-20-0007 номерге единица кылып эле салып койсоңуздар, ошондо бат түшөт экен. А биз болсо мегапай менен бул жакта которуп алабыз. 0550-20-0007 номерге сала бересиздер. Алла разы болсун. Бакай, тапканыңызда, тапкан керешелериңизге Алла Таала көп береке берсин. Ысык көлгө кокон килесиз дейт. Максат Кудайкул Кудаяров. Максат, Ысык көлгө черешнясын жеп көрдүк. Черешнясынын дамы анча мезген да. Чынын айтканда Кытайга экспорт кыла албайбыз анычы. Дамы деген мындай фруктозасы аз да, мындай сладкий эмес. Ошон үчүн ал жака карагат отургуза бергиле көлгө. Карагат өтө сонун болот Ысык көлгө. Карагаттын азыр Капитан деген сорту чыккан, ошону отургузгула.
Туугандар, багбанчылык боюнча, органика ошол жер семирткич боюнча сурооңорду бергиле. Мен жооп берип коеюн. Азыр анан айтып кетейин. Туугандар, азыр көрүп атасыздар, күн жылуу болуп атат. Мына ушул күн жылуу мезгилде кыкты деген бийиктигин 2 метр, ширинасын болсо 5 метр, узунун 10 метр кылып туруп, мына ошол жерге эң эле аз дегенде, эң аз салганыңарда 100 килограмм уруктук сөлжан салып койгула. Мына ошол кыкты уруктук сөлжан эгерде 10 тонна боло турган болсо, 6 айда полностью таптаза кылып туруп, тазалап жеп берет. Мына ошон үчүн бардыгыңыздарды ушул органика жер семирткич менен жасаганды чакырамын. Себебинде мына дүйнө коомчулугу азыр требует этип атат да өзүнүн мамлекетинен. Мына биз дагы требует этип атабыз. Мына Кыргызстан бийлигинен биз ошондой талап коюп атабыз. Мына Кыргызстанга кирген бардык продукцияларды текшергиле. Нитраты превышать этсе токтоткула, пиццит, гербицид, фунгицид көп болсо аны да токтоткула деп атабыз да, киргизбегиле биздин немеге деп атабыз. Себеби дегенде биз аны биз киргизе турган болсок, ал бизге чоң бир мындай проблема жаратат да, биз ошонун эсебинен биз ооруйбуз. Ысык Ата районунун тоосуна эмне эксе болот дейт. Ысык Ата районунун тоосуна эгерде тоолуу район болуп, эгерде сугат маселесин чече турган болсок, бар жок деле отургузсак болот, алма отургузсак болот, ошол жерлерге жакшы зимний алмалар болот. Анан алмурут отургузсак болот, карагатты түрлөп отургузсак болот ошол жерлерге. Анан адан сырткары, анан зима кышка баягындай туруктуу жакшы сорттор бар. Өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн жакшы көчөттөр бар. Шудан пайдаланып айтып кетейин туугандар. Идеал деген жаңгактын көчөтү бар, 20 000 штук экен. Бүгүн тактадык, 15 000 деп кече айттылы. Бүгүн такташып сүйлөшсөк, 20 000 штук ошол идеал жаңгагынын Кыргызстанда любой жерине отургуза бере турган, мына Нарындан, Чоңалайдан, Чаткалдан, мына Алайкудан башка жерлердин бардыгына, Чүйгө, Таласка, Токтогулга, Баткенге, Лейлеке, Өзгөнгө, Жалал Абадтын райондоруна бардык жерге отургуза турган идеал деген жаңгактын, бул деген 4 жылда түшүмгө кире турган жаңгактын көчөтү бар. 20 000 штук, 150 сомдон. 150 сомдон бул $2 жетпейт да. Эгерде ала турган болсоңуздар, мага байланышсаңыздар болот. Крупный оптун боло турган болсо, дагы бир аз уступкасы болот. 0550 20 0007 номерге кайрылыңыздар. Бул аябай жакшы институт жасаган жакшы көчөт, питомниктин көчөтү, жаңгак көчөттөр. Эгерде керек болсо алгыла. Мына Ысык Ата районунун тоосуна ушул Нурланбек Турунбеков ушул көчөттөн алып туруп, 1 гектарга 500 көчөт батат. 500 көчөт. Шунан алып отургузуп койсоңуз болот. Эгерде жериңиз бир 10 гектар жериңиз боло турган болсо, 5000 көчөт алып отургузуп койсоңуз, уже 5-жылы деген аябай жакшы, мындай нормально ушу баг бар, чоң багбан болуп каласыз да. Суроолор бергиле туугандар. Мына азыр сөлжан кимге керек болсо, сөлжанга да кайрылсаңыздар болот. Сөлжан Ошто дагы бар, Бишкекте дагы бар, Өзгөндө дагы, Каракулчада дагы бактырып атам. Анан кимге керек болсо, айтсаңыздар, мына жакынкы жана алыскы бардык райондорго жөнөтүп саламын. Алып аласыздар. Анан жөн эле ушул эмеге эл сомго акчасын салып койсоңуздар, мен бардык райондорго салып жиберемин. Ассаламу алейкум. Алабидин районунун Васильевка айылы, Кордай менен чектес. Ошол айылга кандай көчөттөрдү отургузууга совет берет элеңиз? Жер кумдуу дейт. Эми эгерде ал жерлерде эгерде кумдуу боло турган болсо, мен сизге айтар элем, кумдак жерге клубника жакшы болот эле да. Анан баягында бунгало кылып эле эртерээк түшүмгө киргизиш үчүн, мындай жакшы сатып алыш үчүн, сөзсүз теплица эмес, бунгало деп коет. Баягында темирлерди ийип эле үстүнө клёнка жабасыз дагы, ошол жерде 2 гектар, 3 гектар жерди бунгало кылып туруп, ошол жерге азыр сонун эменин сорттору чыгып атат баягындай. Клубниканын монда чоң болот экен, мындай
аябай сочный, мына ошондой клубника кылып отургузсаңыз болот кумдуу жерде. Анан кумдуу жерге сабиз дагы укмуштуудай сонун болот. Сабиздин на Павлодарский сортунан алып келип туруп, ошодон сепсеңиз Павлодардын уругунан аябай жакшы болот. Аллах разы болсун, эфирге чыгып турун көп-көп. Арсланбек Темиров, Балтыр, рахматыка. Валейкум ассалам, Эмилбек. Тугандар, суроону бере бериңиздер, жадыра бериңиздер. Кандай суроолор болсо бериңиздер. Эгерде суроолор жок болсо, онда эфирди бөлүшкүлө. Бөлүшүп тургула. Мына деген, мынаны поделицаны басасыздар, кирсеңиздер, группа дегени бар. Ошо группаны эле подряд эле басып кете бергиле. Тарс этип. Азыр мисалы үчүн көрө албаса, эртеге көрөт. Бүгүн эртең көрө албаса, бүрсү күнү көрөт. Бүрсү күнү көрө албаса, ары күнү көрөт. Бирок сөзсүз көрүлөт да бул. Мисалы үчүн силер мен азыр бөлүшүп койдум, мен сөзсүз түрдө мына бул жерде 400-500 миң адам көрүш максат эмес. Самый главный силер группаларга бөлүшүп койсоңуздар, ар бириңиздер 10 группага бөлүшсөңүздөр, ушул эфирди 500 миң адам көрөт экен да. Bir айдын içinde 500 миң адамга мен айткан сөздөр жетет экен да. Ошол жеткен сөздөргө силер дагы себепчи болуп каласыздар да. Өтө сонун болот. Так, Мисте Токтогулда болобу дейт. Жери кара топурактуу тоолуу жерде, алча бышкан жерде. Ильяс Иманкулов Мисте деген эрте гүлдөйт. Эрте гүлдөгөндөн кийин жанагы гүлдөрүн ошол Токтогулда багындай үшүк жүрүп кетип туруп, ошол өлүп калат экен дагы, анан кийин түшүмү болбой эле дарак өзү эле баягы көктөп тура берет го. Көрүп атасыздар го, мына таш көмүрдүн тоолорунда турат, неме кылат, чыксаң биртке эле түшүм берет да. Ошондой бул жөн эле декор болуп калат да. Андан көрөктү жаңгак отургузгула, поздний сорт жаңгактар бар, поздний гүлдөй турган. Мына ошондой жаңгактарды отургуш керек. Данияр Сатыбеков, жаңгак сизге керек болсо жазыңыз номеримди. 0550 20 0007. Тугандар, бирөөңөр эгерде кап этпесеңиздер, жаңгак көчөт сатылат 20 миң штук, 150 сомдон деп мен телефонумду жазып койгулачы эфирге. Ошолор окуп неме кылат. Бирок азыр шалбай тургула, азыр эфирдебиз. Буга жооп бердим. Эми ассаламу алейкум, менде бир суроо бар эле. Бак кылса, малга той, жүгөрү жана башка турмуш үчүн керектүү өсүмдүктөрдү калып кетсе, кайра эле алманы сатып, ошолорду алат да. Жаткан жерлерге көп суммадагы акча керек. Ал үчүн карапайым дыйкан ага шарт жок дейт. Кабылбек Тажиев өтө жакшы, маанилүү, жакшы суроону бердиңиз да. Мен муну мына биздин бийликке айтып атам да. Мына мыйзамдарды өзгөрт деп атам. Мыйзамдарды өзгөрт. Азыр жакынкы жайыт болуп жазылып калган 1,5 миллион гектар жери бар. Адан сырткары мына ушул фонд, айылдын өзүнүн фондунун жерлери бар да. Фонддун жерлерин экөөнү бириктире турган болсок, 2,5 миллион гектар жери болот. Общий 2,5 миллион гектар жерге айтып атам. 2,5 миллион үй бүлөгө бөлүп бериш керек дагы. Ошол бактан $100, ошол 1 гектар жерден $100 аренда ал деп атам. Ошондо 250 миллион доллар акча болсо, мына ошол 250 миллион долларды ошонун питомникке жумша, анан канал казганы жумша, анан кийин 4,000, 400 эмес, 4,000 агроинженер окутуп бер деп атам да. Мына. Анан буровойлорду алып келебиз. Ушул 250 миллион доллар bir жылдык эмеси менен бүтүп калат да. Анан калган жылкы 250 миллион бул кадимкидей бюджетке түшө берет да. Бюджетке түшө берет. Ошону менен мисалы үчүн канча пенсионерлерибиз болсо, ошолор пенсия ала берет да. Бул жерде мына мисалы үчүн Калыбек Тажиев көчөттү берди мамлекет. Өзүбүздүн көчөтканадан алып атабыз да. Көчөттү сизге берди. Сиздин огородуңузду ошол жерге корукчу коюп берди. Бир эле сиздики болбойт да ал жерде. Ал жерде жамаатташтык болгондон кийин ал жерде 300 гектар, 500 миң гектарлаган жерди корукчу коюлат да, кадимкидей ошол жерде солдаттар коруйт. Солдаттар жүрөт го бизде. Канча солдат жүрөт, туурабы? Ошолордон ошол жерге службага алабыз дагы, ошол ички биздин баягы тартипти дагы карай турган. Малга тийгизбей, темеге тийгизбей ошону карайт. Карайт да, туурабы? Карайт. Анан
Сугат системасын коюп берди. Сугат чыгарып берди сизге. Анан сиз болсо секен баягы жерден түшүм менен сизге мындай счет берет. Кабылбек Тажиев, сага капельниңе $3000 кетти. Мына көчөтүңө болсо $5000 кетти, $8000. Анан общий нарака неме болду. Мына сага неме? Мына $100 сен ай сайын берип турасың. Мына ошол бөлүнүп койгон $10.000 сен 10 жылда бизден кутулушуң керек дейт. Кутулушуң керек дейт дагы сизге эме кылып сиз деген түшүмдөн, мисалы үчүн 1 жылда түшүм 1 гектардан мисалыга 1000 мисте отургуздуңуз, 1000 мистеңизден 10 килограммдан алганыңызда, 1000 мистени 10 тонна мисте алып туруп, мистеңизди саттыңыз. Сиз мисалы үчүн 450 сомдон 4,5 миллион сом болду. Мына ошонун сизне 500 миңин бул жака төгүп тура бересиз да. 4 миллион өзүңүз иштеп, ошондо 10 жылда кутулуп кетесиз. Бул деген ошол өзүбүздүн эле акчаны топтоп, кайра эле өзүбүзгө берет. Мамлекет да байый берет, эл дагы байый берет. Анан бир деген вопрос туру келди. Мына сиз сонун айттыңыз да. Бар жок эле баягы сиз айтканда бак кылып алсак, анан кийин биз этти каяктан жейбиз деген суроо келет да. Туура. Өтө жакшы суроо. Мына 9.600.000 гектар жайлообуз бар. Ошону биз болгону эмне? 3 миллион иштетебиз. Каякта дагы 6 миллион жайлообуз бар. Мына биз обязательно эле ошол малыбызды кучактап өп күнүгө алып жатыш шарт эмес. Ошол жака топозду тыгып туруп, аябай топозду тыгып, жемди бияктан жеткирип барып туруп, ал жактан кылсак болот. Анан кийин ошол эле өзүбүздүн багыбыздын түбүнө 1 гектарда 400дөн каз баксак болот да. Эми элестетип көрүң. 2 миллионду 400гө көбөйтүң, 800 миллион каз болот. 800 миллион казды орто веси 5 килограмм болот каздын. Орто веси. Эми көбөйтүп коюңуз да. Бул канчалаган миллиондогон тонна эт болот. Кечкеле белый мясо жеп жатабыз. Экзотика калаган кезибизде того чыгып барып топоздун этин алып келип магазиндерге тыгып таштайт. Калашыбызча алып жей беребиз. Жылкынын эти болот, бар жок ол эттен вообще проблема болбойт. Вообще коркпоңуздар эттен. Эттен такыр проблема. Бул жака 1,5 миллион гектар жер таштап кетип атам. Ал жерге эмне? Сабыз, пияз, картишка, капуста, дан өсүмдүктөрүн бардыгын оякта жасап алабыз. Мына ушулардын бардыгын кылганы бизге эмне керек? Эр керек. Мына жер бак болгон сайын жер семирет, арыктабайт наоборот. Түшүндүңөрбү? Мына ошол бактын түбүндөгү баягы жалбырак, салбырак ошолордун бардыгын топтоп туруп, алып чыгып, ошону биогумус кылып, бияктагы 1,5 миллион гектар жерди да иштетебиз да. Ошол жерде каздын кыктарын алып чыгып туруп, биогумус кылып, onu дагы 1,5 миллион гектар жерге иштетебиз. Эми бул жер иштетүүнүн бардык эмесин, системасын ушундай мен айлантырып, бардыгын эсептеп чыгып, мындай немеге койдум. Ушуну биз биргеликте жасашыбыз керек да. Биргеликте. Мен, сиз мага жардам бербесеңер, силер жардам бербесеңер, ким жардам берет мага? Туурабы? Силер мага жардам беришиңер керек да. Бардыгы ар бир үйүңөрдүн астындагы эмеге фикир кылышыңар керек. Абдулла Ташевич айтып атат. Чыксаң эле карасаң жер турат. Ушу жер эмне турат? Ушу жерди кичине бир иштеткени бир аракет кылбайлыбы? Кантип иштетсе болот ушул жерди деп фикир кылыш керек. Кандай кылганда иштетиш керек. Айыл өкмөттү барып сайгылашыңар керек. Айыл өкмөт, сен эмне кылып атасың? Айыл башчы, сен эмне кылып атасың? Районго түшкөндө район башчыны сайгылап туруш керек. Район башчы, сен эмне иш кылып атасың? Деп. Мына ошондой биз кылбасак ким кылат? Туура азыр бардыгы эле айтып атат. Мынандагы саналып иштеш керек, анан тигилиш керек, кылыш керек. Бирок ошол азыр Кыргызстанда 28 миң чиновник бар, билесиздерби? 28 миң чиновник. Эң аз айлык алганы 15 миң айлык алат. 28 миң чиновник бар. 28 миң чиновниктен бир мынтип көтөрүп чыгып, мынтип жалпы Кыргызстанга идеология бере албайт да ошолор. Мына бул жакта идеология турса, ошону колдогонго ошонун ичи тарчып өлүп атпайбы? Өчө даже эң башындагылардан баштап эң акыркы мына айыл башчыдан бери ушуну туура деп айта албай атат да. Тоба кылдым. Кандай жооп берет акыретке барганда ушуну кандай жооп беришет, ошого мен таң калам да. Бул жакта туура иш турса, ошону алып чыгып мынтип элге мынандай кылып деп демилгени көтөрүп,
ушу кыргыздыгыбызга барат экенбиз да. Башка жакта болгондо мына кылып туруп 6 жыл айтканымы деген, бул деген бардыгын закон кылып, свод кылып киргизип айыл чарбага мынандай кылып иштейсиң деп ушуну кармап алып туруп ошолор давно өнүгүп кетмек да. А бизде ондой болбойт атат. Азыр болсо чыксаң баягындай bir aylanbaş, bir baş işlevegen biri çıkıp söylөгөндөй сразу башка жакка өтүп кетет. Клипке өтүп кетет, bir TikTok'ка өтүп кетет. Не, ушу кечкеле бак дей берет деп, ушунду өткөрүп берет да. Бирок чынын айтканда олар мага мен өзүмө жете турган, алхамдулилля тирилигим бар. Мен өзүмө жете турган Кудайга шүгүр. А бирок ошону өткөрүп берген адам утулат да. Ким өткөрүп берсе ошол конкретно утулат. Шуну кунт коюп угуп, шуну жасап албапмын дейт. Мына мен ушуну мисал үчүн мага бирөө азыр мен 20 жашымда мага бирөө айтканда, эмне кыласың юрист болуп окуп, эмне кыласың аны программист болуп, же дабы онан көрөктө давай биоинженерияга барып, биоинженер болуп, агроинженер болуп келсең, Кыргызстанга сен канча пайдаң тиет дегенде, бирөө мага ушинтип айтканда, ошону 30 жыл мурун мен деген ошол жакка кетет элем сразу эле. Мына туугандарым, Чоңолай районуна эмне эксек жакшы болот. Чоңолай районуна ягодный отургузгула, туугандарым. Ягодный анан Чоңолайдын бардык эле жерлери азыр сафлорго жарамдуу, сафлор отургузуп тургула. Анан акча пайда болгондон кийин анан кийин баягы биз айткан питомниктерди куруп иштеткенибизден кийин ошол жактарга карагат, малина, ежа малина ошолорду отургузасыңар. Бадам деген бул миндаль, Жумабек. Так, карлик алма тиксек канча убакытта түшүн берет? 2-чи жыл түшүн берет. Максат Назаркулов 5-чи жылы күчүнө кирет. Ака карагат жакшы деп айтты эле. Туура, карагат жакшы. Карагаттын тисен, тисел, анан тибен, анан кийин Чорный капитан деген сорту жакшы сапар. Ассаламу алейкум. Тоют уругу керек түштүк тарапка кандай түрлөрү түшүмдүү дейт. Жүгөрү, будай, арпа, ошолорду отургузасыңар. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум Абдулла. Жаңгакты кайсы убакта эксек болот? Түштүк тарапта, түндүк тарапта нарындан, анан көлдөн, Чоңолайдан, Алайку, Чаткалдан башкасына күздө жазда отургуза бересиздер. Мен нарындан bir koktu alıp turistik eserli жайын кылайын дедим эле, суусу бар, эмне бак отургузсам болот, сизге чоң рахмат. Байыш Телемешев, для декора любой эле даракты отургузсаң болот, сильно рослый. Любой эле дарактарда, мөмөлүү дарактарды отургуза берсең болот. Бирок ошол коктуктуну эки бет кылып туруп, полностью кара-карагат кылып таштасаң, ошол мындан да чырайлуу көрүнмөк да, аябай сонун болот эле. Так, Токтогулда Каражыгач айылында чоң көпүрөгө жетерде эн талада бир суу чыкпаган 300 гектар жер бар экен. Ошол жерге түркүнүздөр келип 25-40 жылга аренда бериле деп жатат. Арендага бербеш керек. Ильяс эч качан арендага берген жерди кайра ала албайсыңар. Тем более алар жаңгак отургузуп таштай турган болсо, эртеге биздин чоңдорду билесиң, бардыгы саткын, биздин чоңдор сатып кетет бизди. Ошол чоңдорго акчадан бере турган болсо, алар эмне кылат? Ошол жерди эме кылып таштайт. Ошолорго бир жолу берип таштайт. Мына 100 жылда кайра ала албайсың, эч качан бербегиле. Анан көрөктө өзүңөр жазагыла. Бадам тигип атышат да. Биз дагы өзүбүз тигишибиз керек. Эмне качангыча түрктөр же бир башка бирөөлөр келип жасап бериш керек. Тура сизди кеңеш берип жол көргөзүп турган адамдар керек, рахмат. Ана эми суроолоруңар түгөнүп калды го. Байыш ана суроо берем. Мына суроого кененирээк токтолуп кетели. Туугандар, ошого мындай да, биз өзүбүз жасашыбыз керек да. Качанча эми түрк жасап берет, анан кийин араб куруп берет, неме кылып берет деп. Мына Кыргызстанда мына эгине сакал койгондордун баардыгы эмне bir жылда 70 дарак отургузуу керек экен. Шону билесиздерби? Мустахап амалына кирет экен. 70 дарак. Мына ошол Токтогул районунда эң эле аз дегенде эле эгине сакал койгон, жок дегенде эле 5000 таксыр бар. 5000 таксыр 70тен көчөткө акча чыгара турган болсо, ошол жерде 300 гектар жер бак болуп калат. Билесиздерби ошону? Бардыгыбыз бирге аракет кылышыбыз керек.
өзүбүз жазайлы. Башка бирөөлөргө жалдырап эмне кылабыз? Эгерде Кыргызстандагы бардык адамдар үшүрүн берсе, үшүрү мисалы үчүн 10 тонна картошка алса, ошонун 10% берет. Эгерде суусу платный болсо, жери аренда боло турган болсо, 5% берет. 500 килограмм. 10 тонна картошкадан 500 килограмм чыгарса, анан зекетин берсе, мисалы үчүн 40 койдон ашкандан кийин бир койун зекетке бере турган болсо, эмне болот билесиздерби? Бар жок бак болуп кетет. Ошон үчүн ушул маселени мына муфтий көтөрүп чыгыш керек да. Муфтий ар бир үйгө персонально кирип, ар бир квартирага кирип, ошонун жашоочулары менен сүйлөшүп, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, кандайсыз, жақсыбы? Мына биз ошол муфтияттан келдик эле. Жакшы келипсиңер. Мына ушул зекет тууралуу сизге бир баян кылайлы деди эле да 5 мүнөттүк баян кылып туруп, анан кийин мына үйүңүз, машинеңиз, мына короңуз, буякта жериңиз мындай средний сиз мына мисалы үчүн 100 000 сом зекет беришиңиз керек экен. Кудай инсап берсин. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо берип коюң деп туруп кете бериш керек да. Ошондой кылып Кыргызстандын ичиндеги бардык үйлөрдү кыдырып чыга турган болсо, билесиңер канча миллион доллар чогулат. Мына ошо доллар менен биз деген айыл чарбаны көтөрүп туруп, анан ошол баягы жетишпеген үй бүлөлөргө ошол бак кылып берип коюшубуз керек да. Аларга кайрымдуулук кылып эле үй салып берип, анан катын алып берип жүрө берсек, ол деген үйрөнүп алат ошого. Анын баласына салып бересиң, анын небересине салып бересиң, жүрө бересиң. Ошолорго кайрымдуулук кылып. Мамлекет өсүш керекпи? Туурабы? Өсүш керек. Мамлекет үчүн здоровый адамдар керекпи? Суранбаган, мындай намыстуу адамдар керекпи? Ошон үчүн бардыгыбыз мындай кара мээнетке балдарды үйрөтүшүбүз керек да. Туугандар, эмне кылып атасыңар? Жөн эле көрүп атасыздарбы же бөлүшүп атасыздарбы? Ким канчага бөлүштү? Канча группага бөлүштү? Кана дагы бир сыйра бөлүшүп бергилечи. Канча адам кирет экен, Мына азыр силер бөлүшүп коесуздар. Сменден чыккандар азыр көрө албайт да. Сменден чыгат, анан үйгө келет, үйгө келгенден Facebook'та кыдырып көрүп тура, Абдулла бүгүн сүйлөгөн турбайбы? Эмне жөнүндө сүйлөдү экен деп көрөт да. Силер бөлүшүп койгула. Группаларга, өзүңөрдүн биринчи личкаңарга бөлүшкүлө. Поделиться у себя. Анан сразу группага өткүлө. Группада ар бириң 10дон бөлүсөңөр, мына 70 адам бөлүсө, 10дон бөлгөндө 700 группага бөлүшүп коесуздар да. 700 группаны элестетип көрсөңүздөр, 700 группада ар бир группада эң эле аз дегенде 1000ден киши болгондо 700 000 киши көрүп коет да ушул эфирди. Бөлүшүп салыңыздар. Туура сизде киши кеңеш берип, так, мен устазым, ассаламу алейкум, кандайсыз, ден соолугуңуз? Шабай Даралиев, рахмат, жакшы, өзүңөр кандайсыздар? Ассаламу алейкум, түштүк жакта Павлония дарак келешелүү маалымат бере кетиң деди. Самат Асанов, эгерде мөмөлүү дарак отургуза турган жер боло турган болсо, ошол мөмөсүз дарактан көрөктү мөмөлүү дарак отургузган жакшы. Себеби дегенде, мына Кур'ан-ы Каримде айтылат да, ошол дарактын мөмөсүнөн жесе дейт. Ошол дарактын көлөкөсүндө отурса дейт да. Жаныбарлар, адамдар жесе деп атат да. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн мөмөлүү дарак отургузгула. Новосибирскте лабораторияда чымын өстүрөт дейт. Биогумус кылып сатышат дейт. Бизде ошондой чымын чыгарабы же Россияда тор көп, бизде кандай болуп жатат? Нурлан Турунбеков, бизде калифорнийский сөлжан бар. Ал чымындын немесине, биогумусуна караганда биздин биогумус күчтүү. Калифорнийский сөлжан бардык ошол бизден чыккан органикалык калдыктарды жей берет. Буну биз жакшы эмеге алганбыз. Эгерде ким кирем дей турган болсо, немеге кирсе, Telegram скачать этиңиздер, Telegram скачать этип туруп, сөлжан биогумус деп жазсаңыздар эле кирип кетип каласыздар. Эгерде багбанчылыкка кирем десеңиздер, Борбор Азия багбандар билимдиги деп жазсаңыздар эле кирип кетесиздер. Азыр мен да карап көрөйүн, эгерде могу жакта эмелери болсо, мен таштап коем. Мына бар экен. Мына. Буяка кириңиздер. Мына ушул группаларга кирсеңиздер эле, толтура маалымат бар ал жерде дагы. Үйрөнүп аласыздар. Сону нарынга ылайыктуу карагат, кайдан алып тиксек болот, айтып коесузбу? Ошол Түп районунда Аскар Сулайманов деген акебиз бар. Ошонун көчөттөрү жакшы чыгып атат. Анан адан сырткары Польшадан келет көчөт. Польшадан. Өзүңөр деле уюшуп алып келсеңиздер болот. Анан кийин
мына Тоң районунда Азамат Касеев деген жигит бар. Азаматка кайрылсаңыздар, Азамат өзүнүн Польшадагы эмелери менен багындай өнөктөштөрү менен силерге ошондой сапаттуу малина, калина, клюква, ежамалина, крыжовник, черника, голубика ушулардын бардыгын көчөтүн алып келип берет. Малинага караганда голубика жакшы да. Голубиканын 1 килограммы 1,5 миң сомдон сатылып атат азыр. 1,5 миң сом. Мен деген малинанын эмеси 150 сом. Карагат 200 сом. Голубика болсо, туугандар, Кытайга кетет голубика. Эгерде мен бай болгондо ошол Ысык көл районуна бир питомник коюп берет элем. Ошол жерден жылга 100 миллиондон голубиканын көчөтүн чыгарып туруп, ошол Ысык көл, Нарын, Чаткал, Чоңалай бардыгын голубикага толтуруп туруп, Кытайга экспорт кылат элем. Кытай азыр голубиканын килограммын $50 чейин алып атат экен. Элестетиңер, голубика $50. Кандай сонун акча? $1000 болот. $50,000 менен силер бир жыл деген жыргап жашайсыздар кийинки түшүмгө чейин. Үйүңөрдү оңдойсуңар, малдарды өзгөртөсүздөр, өзүңөр өзгөрөсүздөр. Таяр жер жатат, сен Россиядан бакыт издеп жүрөсүң да, Россияга барсам, ошол посудомойка болсом, айына 330 миңден айлык алсам, мындай жок, андай эмес. Сен анан көрөктө 1000 голубиканын көчөтүн алып туруп, ошону 20 сотык жерге отургузуп туруп, ошодон 1 тонна голубика чыгарып туруп, ошону Кытайга сатсаң, сен мынандай миллионер болосуң. Шуну үйрөнүшүбүз керек. Биздин колдон келет, биз бириксек колдон келет. Биз ошо 6,5 миллион калк болуп, ушул жерден бардыгыбыз биригип бир стратегия түзүп туруп, айыл чарбабызды көтөрө албагандан кийин онда биз ошо депутаттарды чимкирик деп атабыз го, биз дагы чимкирик болобуз да ошондо. Түшүндүңөрбү? Давай тургула. Эмне отурасыңар? Талпайып, ошо баягындай мурда айтат эле. Дем прошел, солдат спит, служба идет, дем прошел, дегендей да. Ондай кылбаңыздар, туугандар. Бул өмүр деген, биз ушул өмүрдө жалкоолук менен, кайрыгерлик менен, бирөөнү ушактап, бир кандайдыр бир психологически өзүгө капканга түшүп алып, ошондон чыга албай жашап өтүп кеткенден Кудай өзү сактасын. Ошон үчүн бардыңыздар, аракет кылыңыздар. Бадам көчөтү канча сомдон кандай сорттору бар сизде дейт. Байыш Бердикулов, бизде Ахмади деген сортуну издеп атабыз. Ошонун көчөтү орто эсеп менен ошол немеден болуп калат экен. 600 сомдон келет экен да бул жака. Азыр ошону Афганистандан да балдардан сураштырып атабыз. Ошол Ирандан через Афганистан алып келе турган кылдырып атабыз. Же болбосо мына жактан немеден российский институттарды дагы аракет кылып атабыз. Мына эгерде ким мына Байышбек Бердикуловдун суроосуна жооп бере ала турган болсо, жооп бериңиздер. Кимде бадам көчөткө выход бар? Кимде мисте көчөткө выход бар? Кимде голубика көчөткө выход бар? Көчөт сатам деген жигиттер өзүңөрдүн телефонуңарды ушул жерге жазсаңыздар болот. Мындай, менде мындай көчөт бар, мындай көчөт бар. Бирок көчөттөрүңөрдүн бардыгы эмне ыргалдуу болуш керек да. Питерден чоң салам устаз, биз сиз менен Шаба Айдаралиев. Алла разы болсун Шаба. Азаматсың, жигит. Суроолорду бергиле туугандар. Кандай суроолор болсо бере бериңиздер. Биз акырын жооп бере беребиз. Мына азыр өрүктүн дагы жакшы сортторун алып чыгыш керек. Өрүк дагы жакшы акча болуп баштады. Мына Тажикстандын границасы жабылгандан бери дыйкандардын иши жүрүшүп калды. Мурда Тажикстандан күнүнө эң эле аз дегенде, эң аз киргенде күнүнө 500 тонна жүзүм кирет эле. 500 тонна. Ар бир тоннасы 50 000 сомдон болгондо дагы элестетип көрүлө. Канча миллион сомдук күнүгө бизге ошол эме кирип турган. Жүзүм кирип турган. Мына ошол жүзүмдү биз өткөндө балдар менен отуруп эсептеп көрдүк. Бизге 300 гектар 300 000 то есть гектар жерге жүзүм эгишибиз керек экен да. Ошондо биз өзүбүздү толук жүзүм менен камсыз кылат экенбиз да. Түшүндүңүздөр, бизде эч нерсе жетишпейт өзүбүзгө. Бизге картошка менен эле, жүгөрү менен эле өзүбүздү камсыз кыла алабыз. Калган позициялар 0.
Alma менен өзүбүздү 50% да камсыз кыла албайбыз. Какай алмага отургузсаң чирип кетет деп атабыз. Бар жок чирип атат, ирип атат деп атабыз, бирок бизде логистика жок. Ошол алмаларыбызды биз деген чириген, ириген абалда кармайбыз. Оруйт алмаларыбыз түсү жок, кебетеси жок, жерге түшөт, анан жаманаттуу болуп, мындай болуп өкмөт сатып бере албай атат, ана мына дейбиз. Бирок чындыгында келгенде бизде сапат жок, вообще жок бизде. Селекция жок жерде сапат болбойт да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды туугандар окугула деп чакырамын. Жакында биз Украинадан, Россиядан, Туркиядан, анан Польшадан мугалим чакырып атабыз. Курстарды уюштурабыз, Кудай кааласа. Былтыр болбой калды. Быйылкыга ошо катуу аракет кылып атабыз, Кудай кааласа. Катуу аракет кылып атабыз. Ошого силердин бизге поддержкаңар керек, туугандар. Бунун баарды жөн болбой деген. Азыр мисалы үчүн бир заграницага бир звоногуң эле бир канча тыйын кетет экен. Бирөө менен жолугуп барып сүйлөшүп келген үчүн канча тыйын кетет экен. Шунун баардыгына мына Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси катары мен айтамын. Туугандарым, 0550 20 0007 номерге единица саласыздарбы, же эл сомдон которосуздарбы, тынбай перевод кыла бериңиздер, туугандар. Канча болсо перевод кыла бериңиздер. Биз ошол силер бизге өткөзгөн переводуңар менен биз кеңин кесири кыймылдап, ушул бак табат иштерин жүргүзөбүз. Туугандар, ушул эфирди ким көрсө, мындан кийин бул түз эфир болуп атат, ошол түз эфирди кийин көрө турган болсо ушуну бөлүшүп коюңуздар. Колуңуздардан келишинче бөлүшүңүздөр. Канча группага бөлүшсөңүздөр, ошончо эл көп көрсө, ошончо багбанчылыкка силердин салган жардамыңар, силердин бизге кылган жакшылыгыңар ушул болот, туугандар. Эми суроолордун токтошуна байланыштуу эфирди токтотобуз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Анан суроолорду даярдап туруңуздар. Кийинки жума ушул же вторник же среда күнү Кудай кааласа ушул шамдан кийин чыгып дагы жолугушабыз. Анан ушун жанчы күнү эфир болот деп айтып койсоңуздар, тааныштарыңыздарга, балдарга айтып койсоңуздар, ошону биргеликте отуруп көрүп, анан суроону көбөйткүлө. Анан кооператив жөнүндө ойлонгула, бардыгыңыздар кооператив жөнүндө ойлонуңуздар, туугандарым. Биздин номерибиз 0550 20 0007, эл сом дагы ушуда, мегапай дагы ушуда. Эгерде М-банкингден салам десеңиздер 0772 20 0000 деген номерге саласыздар. Ассаламу алейкум, аманчылыкта, жакшылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар.